Быйыл Кыргызстанда 215 миңден ашык мектеп бүтүрүүчүсү санарип аттестатын алышат. Анын 135 миңге жакыны 9 класстын, ал эми 80 миңден ашыгы 11 класстын окуучуларына берилет. Аттестаттарды даярдоо иши Учкун басмаканасында жүрүп жатат. Бардык документтер июнь айынын башына чейин даяр болуп, бүтүрүүчүлөргө тапшырылат. Санарип менен кагаз түрүндөгү аттестаттар бири-бирине толук дал келет. Маалыматтар атайын системадан алынып, анда окуучулардын бардык баалары, анын ичинде экзамендин жыйынтыктары да камтылат. Билим берүү министрлигинин билдирүүсүнө караганда, бул ыкма мектеп кызматкерлеринин жумушун жеңилдетти. Мурун аттестаттар март айынан тартып кол менен дайындалса, учурда бүт процесси бир айдын ичинде бүтүрүүгө болот. Ошондой эле аттестатты жоготуп алган бүтүрүүчүлөр үчүн да шарт жакшырды. Эми документти калыбына келтирүү үчүн узакка күтүүнүн кереги жок. Эгер санарип аттестаты базага киргизилген болсо, Учкун басмаканасы аны кыска убакыттын ичинде кайра басып чыгарып берет. Санарип аттестат расмий документ катары таанылып, жогорку окуу жайларына тапшырууда, мамлекеттик мекемелерде жана башка жерлерде колдонсо болот. Чет өлкөгө окууга тапшырууда гана кагаз түрүндөгүсү талап кылынат. Белгилей кетсек, ар бир санарип аттестатта QR код бар. Анын жардамы менен документтин чыныгы экенин тез жана оңой текшерүүгө болот.